Урматтуу биздин Борбор калабыбыздын жана ошондой эле ар бир аймактарда турган тургундарыбызга биз Кыргыз-Кыймыр мамлекеттик ишканасынын жалпы жамааты сиздерге кайрылуу жасап кетүүнү туура көрдүк. Себеби дегенде бүгүнкү күндүн эң бир орчундуу маселелеринин бири болгон көмүр маселеси бүгүнкү күндө кооптонуу жаратууда. Ошол себептен сиздерге биз так жана туура маалымат жеткизип коюуну туура көрдүк. Мындан 3 күн мурун биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин көтөргөн демилгеси себеби дегенде бүгүнкү күндө карапайым эл үчүн сатылып жаткан көмүрдүн баасы 6000 сом менен 7000 сомду түзүп аткандыгы өтө оор экенин баса белгилеп, ошондуктан өзүнчө автоунааларды уюштуруп 3000 сомдон ашырбай сатуу маселесин көтөргөндүгүнө байланыштуу мына ушундай процесс иштеп көмүр жүктөө процесси жүрүп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин 2 күндүн ичинде 91 автоунаа көмүр жүктөлүп Борборубузга жеткирилип 3000 сомдон ашырылбай сатылып жатат. Азыркы күндө мына ушул тапта бизде азыр 86 машина Каракече кесиминде, көмүр кесиминде кезек күтүүдө. Ушул автоунаанын баардыгы ошол биздин президентибиздин көтөргөн демилгесинин негизинде түзүлгөн автоунаалар. Ошондуктан урматтуу туугандар, эч кандай кооптонууга негиз жок деп мен сиздерге дагы бир жолу кайтарып кетким келет. Мына өзүңүздөр көрүп турган мына ушул биз турган жер так мына көмүрдүн кендин үстүндө турабыз. Ушул жерде 50 000 тонна көмүр ачык турат. Мындан тышкары биздин жогору жагыбызда, тиги жогору жагыбызда 20 профиль деп коебуз. Ал жерде өзүнчө дагы жүктөө процесси жүрүп жатат. Ал жерде бир 80 000 тоннадай көмүр ачык турат. Ылдыйкы тарабыбызда 20 профиль деп коебуз. 20 профиль деп коебуз. Ал жерде дагы көмүр ачык, ал жерде дагы жүктөө процесстери жүрүп, ал жерден дагы Кудайдын куттуу күнүнө ар бир забойдон 100гө чейинки, 80ден 100гө чейинки машина кетип жатат. Мындайча айтканда 3 точкадан 100ден 300 машина кетип атат. Кыскараак айтканда суткасына 10 000ден 12 000 тоннага чейин көмүр жүктөлүп кетүүдө. Ошондуктан урматтуу агайын туугандар, биз сиздерден дагы бир жолу өтүнүп суранып кетет элек. Эч кандай кооптонууга негиз жок. Бир гана биз сиздерден суранарбыз. Сабырдуу болуңуздар, сабыр тутуңуздар. Сабырдуу болуп, чыдамдыкка моюнсунсаңыздар, Кудай буйруса, көмүрдүн запасы баардыгыбызга жеткиликтүү запас бар. Ошон үчүн биз сиздерден дагы бир жолу өтүнүп кетебиз. Ошол ажобуздун көтөргөн демилгесин колдоп, ошого сабырдык менен мамиле кылалы, урматтуу туугандар. Көмүрдүн запасы баардыгыбызга жетет. Камсанага негиз жок, урматтуу туугандар.